Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгүн сиздер менен бирге көпчүлүктүн суранычы боюнча Кагаз үй сериалынын 3-сезонун талдоону баштайбыз. Сиз шашпай отуруп, мага жакты белгисин басып, анан да видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. 3-сезондун башында эле баягы туткун болуп калган Артур Мадрид шаарында эл алдына чыгып алып эле ар нерселерди сүйлөп жатканын көрөбүз. Көрсө ал баягы тоноочулук иш болгон кездеги имараттын ичиндеги туткундардын көргөн кыйынчылыктары жөнүндө китеп жазып чыккан окшойт. Ал ошол жактан тим эле шумдук, кордук кыйынчылыктарды көргөнсүп, мен ошонун баардыгын жеңип чыктым деп эле мактанып сүйлөп жатат. Ал эми кийинки көрүнүштө биз Панаманын кайсы бир кичинекей аралында Рио менен Токио жыргап куунап өмүр сүрүп жатканын көрөбүз. Хельсинки менен Найроби Аргентинанын кайсы бир шаарында жүрүшсө, ал эми Денвер менен Моника балалуу болушуп Индонезияда жүрүшөт. Көп өтпөй эле баягы ар качандан бир качан ызы-чуу чыгарып басып жүргөн Токио аралда да жөн жата албай өзүнө бале этилеп шаарга кетем деп баштайт. Ал Риого мени эч ким таба албайт, эч ким кармай албайт деп макулдашышып, эртеси күнү эле ал ошол жактагы адамдардын коштоосу менен кайык менен жээкке жетип алуу үчүн жөнөмөкчү болуп калат. Анда Рио Хельсинки өкө кара базардан сатып алган, эч жакта катталбаган спутниктик уюлдук аппараттын бирин Токиого берет жана алар ар 3 күн сайын кечки саат 6-да ошол телефондорду күйгүзүп бири-бири менен сүйлөшүп турмакчы болушат. Ошентип шаарга жеткен Токио тез эле досторду таап көңүл ачып өзү каалагандай жүрө баштайт. 3-күнүн кечинде саат 6-да Рио телефонун күйгүзөт да Токиого чала баштайт. Таң калыштуусу бийлик аларды катуу издетип жаткан байтор. Тергөөчү полициялар Рионун аппаратын дароо аныктап алышат. Токио болсо бул кезде көчөдө бир жерде достору менен отуруп, сааттын 6-дан өтүп бара жатканын көрөт да дароо эле телефонуна чуркайт. Көрсө бул кезде Рио телефонун күйгүзүп Токиого чалып жатканына жарым сааттан ашып кетиптир. Токио телефонун күйгүзүп Риого байланышып экөө сүйлөшө башташат. Бул кезде Европа полициясы Рио менен Токионун кайсыл жерлерде жүргөнүн так аныкташып, ыкчам түрдө экөөнө тең аскерлер жөнөтүлгөн эле. Рио менен Токио бир топко чейин сүйлөшүп отурушуп, бир кезде эле Рио аралга жакындап келе жаткан аскердик кайыктарды көрөт. Ал дароо эле Токиого бизди таап алышыптыр деп кыйкырып, тез арада ал жерден качып кет деп айтат да, телефонун сууга ыргытып жиберип өзү чуркап жөнөйт. Көрсө Риого телефон саткандар аны алдап койгон окшойт. Токио дароо эле шаар аралап качып жөнөп, Рио кичинекей аралдан эч жака качып кете албагандыктан чоң куралын алып чыгып эле аскер кайыктарын атканга даярданып калат. Токио болгон күчү менен качып, ал жерге жетип келген аскерлер болсо баягы уюлдук аппаратты белгисинен таап келишти. Рио болсо аскерлерге каршы эч нерсе кыла албастыгын түшүнүп, куралын таштап колун көтөрүп туруп берет. Аскерлер телефонду таап келишкенде, Токионун телефону итке байланып турганын көрүшөт. Кийинки көрүнүштө биз убакыттан артка кайтып, баягы тоноо иши болгондон кийин бардыгы качып жүрүп отурушуп, Португалиянын деңиздик чек арасынан өтүшүп, бизди эми эч ким кармай албайт, биз эми эркинбиз деп жыргап сүйүнүп жатышкандарын көрөбүз. Ошол жерден профессор кайра эле башкаларга өзүнүн лекциясын окуй баштайт. Профессор аларга эми бизди таап алышпашы үчүн биз ар кайсы жака чилдей тарап жок болуп кетишибиз керек. Убакыт өтүп, абал тынчыганча тынч эле барып чениңерде жаткыла дегендей кылып, анан да эгер кокус силерди таап алышса, башыңарга кыйынчылык келип калса, бул мен силерге берген кызыл китептин ичин ачып койгула, ал жакта бардыгы жазылган. Ошол жакта көрсөтүлгөн адамдар менен байланышып, мени таап келсеңер болот деп түшүндүрөт. Таңкы саат 6-ларда Колумбиянын кайсы бир жеринде жүргөн Токио баягы профессор эскерткен кызыл китептеги жеткирүүчү адамдарга байланышат. Ал адам Токио менен бирге Таиландка келишип, ээрчитип жүрүп отуруп аны бир имаратка алып келет да ошол жерден профессор менен жолуктурат. Токио профессорду көрүп абдан сүйүнүп, профессор болсо аны андан ары деңиз жээгиндеги үйүнө алып барат. Мына дал ушул жерден биз баягы тоноочулар менен тынымсыз күрөшүп келген инспектор Ракелди жолуктурабыз. Ал өзүнүн кызын жана апасын дагы бул жака алып келип, сүйүктүүсү профессор менен жакшы өмүр сүрүп жатыптыр. Мына ошол жерден Токио жана Ракел жолугуп, тим эле бири-бири менен урушчудай болуп турушту. Албетте Серхио аларды токтотуп, тынчтандырып, жай сөзгө чакырды. Көрсө бул кезде инспектор Ракел бийлик тарапка эмес, профессор тарапка толук түрдө өтүп калыптыр. Ал эми профессор Токиодон бул жака эмне үчүн келгенин сураганда, Токио болгон окуяны төкпөй чачпай айтып берип, сыягы Риону кармап кетишти окшойт деп айтат. Бирок анын кармалгандыгы тууралуу али күнгө чейин официалдуу жаңылыктарга чыгарыша элек. Демек аны тымызын кармап алышып, маалыматтарды билип алуу үчүн аябай кыйнап жатат деген божомолун айтат. Профессор дагы анын божомолуна кошулуп, Рио менен кошо эле Хельсинкидагы спутниктик телефонду сатып алганын укканда, бардыгын тезинен кайра чогултпасак, биздин күнүбүз жакында бүтүп калышы мүмкүн деп айтат. Бул учурда чындап эле Риону өтө кыйнап жатканын көрөбүз. Көп өтпөй эле профессордун чакыруусу менен Денвер Моника баласы менен, ошондой эле Хельсинки менен Найроби дагы жетип келип калышат. Кечки тамактанууда отурушканда Токио сөз баштап Рионун кармалгандыгы жөнүндө кабарлайт. Аны укканда Денвер, демек биз бул жерге жөн
жерден чогулбаптырбыз да. Эми эмне кыл деген турасыңар? Же Риону куткарып келүү үчүн баарыбыз жөндөп калабызбы десе, профессор ага ооба деп жооп берип, биз Риону куткарабыз деп айтат. Денвер ага биз кайра эле баягыдай иштерибизди баштайбызбы деп ачууланып, башкалар да негедир көңүлсүрөбөгөндөй болуп турду. Анда профессор сөз баштап, биз баарыбыз жаңылдык, баарыбыз ката кетирдик деп, ал жерде отургандардын ар биринин катасын жаңылыштыгын айтып берип, силердин ошо жаңылыштыгыңардын айынан биздин мурунку тоноо ишибиз аз эле жерден ишке ашпай кала жаздады. Эми бул жолу Рио жаза басып ката кетирип алды. Биз ага сөзсүз түрдө жардамга барып куткарып алышыбыз керек. Ошону менен катар эле биздин куйругубузду баскан бийлик менен катуу тирешип, бул жолу аларга болуп көрбөгөндөй катуу сокку беребиз деп айтат. Анан да профессор ошол жерден баардыгына Ракелди тааныштырып, мындан ары Ракел биздин арабызга кошулду деп жарыялайт. Профессор дароо эле пландын башын баштап, биз Риону бийликтин колунан сууруп алуу үчүн Испаниянын мамлекеттик банкын курчоого алабыз. Ал жакта силердин түшүңөргө да кирбеген көптөгөн алтындар сакталган деп айтат. Албетте баардыгы профессорго макул болуп ишке даярдана башташат. Кийинки көрүнүштө биз 5 жыл убакыт артка кайтабыз. Ал кезде Серхио Флоренциядан Андреаска жолугат, же болбосо тактап айтсак Берлинге жолугат. Анткени анын чын аты Андреас болчу. Андреас дароо эле Серхиону ээрчитип бир имаратка алып барат. Ал жерден досу Мартин менен тааныштырып, дароо эле тоноо иштери жөнүндөгү планды түшүндүрө баштайт. Көрсө бул тоноо иштерин эч кандай профессор эмес, Берлин түзүп чыккан болот. Берлин Серхиого 2 тоноо ишинин планын айтып берет. Аны уккан Серхио, бул акча чыгаруучу заводдон акчаны чыгарып тонойбуз деген ишиңер бир аз да болсо окшошчу да иш экен. Ал эми экинчи планыңар Испаниянын улуттук банкынан 90 тонна алтынды чыгарып кетебиз дегениңер такыр эле акылга сыйбай турган нерсе деп ишенбей жатса, Андреас Серхиого баардыгын ине жибине чейин түшүндүргөнгө аракет кылып, биздин эң алгачкы ишибиз ушул болот деп айтып берет. Кийинки көрүнүштө биз азыркы күндөргө кайтып, мурунку каармандарга дагы бир канча каармандар кошулуп, бир имаратка чогулушуп, адаттагыдай эле профессор алардын баардыгына кийинки тоноо ишин ине жибине чейин түшүндүрүп бере баштады. Отургандар профессордон иштин башы кандай болот деп сурашканда, профессор аларга биз дегенде эле Мадридтин үстүнөн бир канча учуучу шаарларды учурабыз. Жана шаардагы элдерге 40 миллион евроны чача баштайбыз деп айтат. Ошентип профессор планды айтып бере баштап, ошону менен катар эле иш аракет дагы башталып кеткенин түшүнөбүз. Мадридтин көчөлөрүнө адамдар баат эле топтолуп, жогору жактан түшкөн акчаларды чогултуп, көчөлөр ызы чууга түшө баштады. Ал жөнүндө кабар полковник Приетага жетип, ал дароо эле иш ордуна жөнөп кетет. Көчөлөргө элдин баардыгы толгон кезде имарат беттериндеги жардама сыналгыларынын баардыгында кызыл кийимчен бет капчан адам пайда болуп, ал жерден профессор сүйлөй баштайт. Ал элдерге түшүндүрүп, бийлик бизге согуш ачты. Алар биздин бир мүчөбүздү кармап алып, же официалдуу жаңылыктарга чыгарбай, ал адамды кыйнап ташбоордук менен иш алып барып жатышат. Биз ошол өзүбүздүн адамыбызды куткарып алууга келдик. Жана биз ар дайым эл мененбиз. Элдер да бизди колдоосун каалайбыз. Бизге согуш жарыялаган бийликке биз жөн эле четте карап тура албайбыз. Бул жолу биз бийликке өтө катуу сокку урабыз жана мамлекеттин акчасын болуп көрбөгөндөй уурдап кетебиз деп айтат. Полковник Приета болсо көчөлөрдөгү башаламандыкты көрүп, баардык аскер күчтөрүн шаарга чыгууга буйрат. Кийинки көрүнүштө биз кайрадан өткөн учурга барабыз. Баягы тоноо иши бүтүп, баардыгы жашырынып кетишкенден кийин Серхио Мартинге келет. Албетте Мартин аны дароо эле жакшы кабыл албайт. Анткени эң жакын досу Андреас өлүп калганында Серхиону күнөөлөйт. Анда Серхио Мартинге, сен өзүң билгендей бул планды үчөөбүз тең эле чогуу изилдеп чыкканбыз. Бирок канча нерсе ойлонсом дагы Андреасты өлүп калат деп эч ойлобоптурмун деп айтат. Анда Мартин Серхиону түшүнүп, экөө кучакташып көрүшүшөт. Андан соң Серхио Мартинден эми экинчи планды баштайлы. Барып алтындарды тонойлу деп Мартинди көндүрөт. Ошондон кийин команданы кайрадан чогултуп ишти баштап калышкан эле. Рио өтө эле бир күчтүү хакер болгондуктан азыр анын ордуна Серхио таап келген 60 пакистандык хакер иш алып барып жатат. Командадагы баардык адамдар аскер кийимдерин кийип таптаяр болуп турушту. Ал эми профессор менен Ракел болсо баардык жашыруун байланыштарды угуп, баардыгы менен байланышта болуп, баардыгын тең үстүнөн көзөмөлдөп турушат. Ушул учурда Серхионун пакистандык хакерлери Испаниянын генералдык штабын сындырууга мүмкүн болуп, алардын жардамы менен профессор жана Ракел жашыруун тыңшап жатып, шаарда болуп жаткан мындай башаламандыктан жана ар кандай коркунучтан Испаниянын улуттук банкын коргоо үчүн жөнөтүлгөн аскер бөлүгүн билип алышат. Дароо эле Мартин баш болгон аскерче кийинген команда ошол улуттук банкка жөнөтүлгөн аскер бөлүгүнүн атын жамынып эле тез арада улуттук банкка жетип барышат. Бул учурда банкты коргой турган чыныгы аскерлер жолдо келатышкан эле. Көрсө бул кезде тоноочуларды колдоо бийликке каршы чыккан элдердин бир тобу чогулуп калыптыр. Албетте мындай окуялардан кийин эл деле профессордун командасын Робин Гуд элестетип алышты окшойт. Бул кезде Рионун бөлмөсүнө бир боюнда бар аял кирип келет да, ага адаттагыдай эле суроолорду узата баштайт. Анда Рио кайра эле мен чындап эле эч нерсе билбейм деп жооп берсе, жанагы адамдар Риону кайра эле кыйноого ала башташты.
Кийинки көрүнүштө профессор менен Мартин командага Испаниянын улуттук банкындагы алтындар кайсыл жерде жайгашкандыгын айтып берип жатышат. Көрсө алтындар банктан 40 метр жер алдында жайгашып, эгер анын эшигин кимдир бирөө ачканга аракет кылса эле чоң сейфтин ичи бүтүндөй сууга толуп калат экен. Ошентип Мартин аскерлери менен улуттук банктын алдына келет да ал жердеги кароолчуларга бизге жогору жактан буйрук келип түштү. Биздин аскерлерди ичкериге кое бергиле, ушул убакыттан тарта улуттук банкты биз коргойбуз деп айтса, кароолчулардын башчысы бизге мындай буйрук келген жок деп көгөрө баштайт. Ал ортодо улуттук банкка келе жаткан чыныгы аскерлер деле жеткени калды окшойт. Анда Мартин биздин убактыбыз өтүп жатат, жогору жакка байланышка чыгып маалыматты тактаңыз десе, кароолчулардын башчысы дароо эле байланышка чыга баштады. Анда албетте алардын радио толкунун хакердик жол менен профессор кармап алат да, жогору жактан буйрук берген кишидей болуп буйрук берет. Кароолчулар аскерлердин кайсы бөлүмдөн экенин тактап сурайт да дароо ичкериге кое беришет. Мартин болсо кароолчулардын башчысына бул жерде ызы чуу түшүп жаткан элдерди акырындан алыстатканга жардам бергиле деп айтат. Мартин ичкериге кирип эле банктын ичинде 300дөн ашык адам бар экенин тактайт. Тез арада баардыгын эвакуациялап чогултканга жетишишет. Тоноочулардын баардык керек жарактары унаалары менен ичке киргизилип, кирип бара жатканда имараттын маңдай жагына бир топ бомбаларды орнотуп коюшканын көрөбүз. Кароолчулардын баардыгы банктан элди алыстатканга аракет кылып, ал эми банкты кайтарууга келе жаткан чыныгы аскерлер дээрлик ал жерге жетип калышканда, Мартин банктын ичиндеги адамдарды эки топко бөлөт да, алгач биринчи бөлүгүн чыгарабыз, андан соң экинчи бөлүгүн чыгарабыз деп айтып, бирок биринчи бөлүгү чыгып кеткенден кийин дароо эле жанагы орнотуп койгон бомбаларды жардырып жиберишти. Дароо эле эшиктерди бекитишип, бир канча туткундар менен банктын ичинде калышат. Ошентип бул тоноо ишинин дагы алгачкы кадамдарын тоноочулар ийгиликтүү ишке ашырып алышты окшойт. Жарылуу болгондон кийин имараттын ичинде кылмышкерлер менен бирге бир нече туткундар калды. Мартин дароо эле план боюнча бизге кол салып жатышат. Имаратты бекиткиле десе кароолчулар дароо баардык жагын бекитип салышты. Профессор командага баардыгын түшүндүрүп берип жатканда, биз имараттын баардык жерин курчоого албайбыз. Биз имараттын өзүнчө бөлүнүп турган ортосун гана курчоого алабыз. Анткени банктын ортоңку бөлүгү гана өтө катуу корголгон. Ар кандай кооптуу учурлар болуп кеткенде имараттын эшиктери бекилип, 1 саат бою такыр ачылбай тургандыгын, ушул 1 сааттын ичинде биз көп нерсеге көп нерселерди план боюнча кылып коебуз деп айткан эле. Анан да банктын башкаруучусу өзүнүн бөлмөсүндө ашыкча 5 кароолчусу менен ар дайым отурат экен. План боюнча Токио жана Найроби анын бөлмөсүнө кирип барып, буйруктун негизинде биз сиздерди коргошубуз керек, биз менен бирге борбордук имаратка барыңыздар деп айтышса, башкаруучу аларга эгер мени коргооңар келсе, анда менин жаныма отуруп коргогула деп айтат. Анда Токио менен Найроби эмне кылышаарын билбей эле ал жердеги отургучтарга отуруп, башкаруучу аларга чекеден эле ар кандай суроолорду бере баштады. Анда Найроби 2 жашыруун тапанчасын алып чыгып даярдана баштаса эле, Токио дааратканага бармакчымын деп эле башкаруучунун дааратканасына кирип кетет. Мартин жанагы имараттын ичинде калып калган туткундарга бир жакшы жана бир жаман жаңылык айтмакчы болот. Жаман жаңылыгы албетте биздин улуттук банкты кылмышкерлер басып алышты. Ал эми жакшысы болсо, ошол кылмышкерлер биз деп эле туткундардын баардыгын ызы чууга түшүрө баштады. Бул кезде Токионун дааратканасынын эшигинен эле суу агып чыга баштайт. Аны бир кароолчу байкап калат да, ал жакты карайын деп жатса эле, Токио эшикти тээп ачып чыгып, ал кароолчунун эсин оодурат да, калган кароолчуларга тапанчасын такайт. Найроби да тездик менен башка кароолчуларды бутага алып, Токио башкаруучуну кармап алганга да жетишет. Ошентип алар акырындан мопузалап бөлмөдөн чыгып бара жатышканда, жанагы кароолчу эсин жыйып тура калат да Найробини кармап калат. Ошол жерден бир топко чейин эки жак тең тырышып турушуп, акыры башкаруучу кароолчусуна Найробини бошотуусун талап кылат. Найроби менен Токио башкаруучуну алып борбордук имаратты көздөй лифти көздөй жөнөп башташат. Бирок качан лифтин эшиги жабылайын деп калган кезде, башкаруучу алардан бошонуп эшиктин ары жагына өтүп кеткенге жетишет. Бул кезде башкалар болсо баардык туткундарга баягы кызыл кийимдерди бет каптары менен кошо тагып, алардын чөнтөк телефондорунун баардыгын чогултуп жатат. Алар бул ишке даярданып жүргөндө профессор баардыгына түшүндүрүп, биз бул ишке Риону куткаруу үчүн гана бара жаткан жокпуз. Биз бул ишке өзүбүз үчүн да бара жатабыз. Анткени бийлик бизге катуу өчөшүп, керек болсо мыйзамды өздөрү сактабай, бизди акыры ар кайсы жерден таап кармап алышып, ит аткандай эле жок кылып салышмак. Ошондуктан биз бир муштумдай биригип, бийликке каршы туруп, катуу сокку беришибиз керек деп түшүндүргөн. Ошентип профессор менен Ракель камерадан карап эле башкаруучу өз бөлмөсүндө жок экенин көрүшөт. Токио менен Найроби аны кое берип жибергенин билишет да, ал жөнүндө команданын башка мүчөлөрүнө кабар беришет. Стокгольм тезинен келип командага ал жөнүндө айтып берет. Командадагылардын ар биринин аттары ар кандай шаарлардын аттары менен аталгандыктан, эми Моникага дагы Стокгольм шаарынын атын берип коюшту. Бул кезде Токио менен Найроби башкаруучуну кайра кармаганга аракет кылышып, бирок анын 5 кароолчусу экөөнү тегеректеп калат.
Токио менен Найроби багынбай бир топко чейин турушуп, бир кезде команданын башка мүчөлөрү келишет да 5 кароолчунун артынан тегеректеп калышат. Анда кароолчуларда баш ийбей ал жерден атышуу болуп кетип, жыйынтыгында көпчүлүгү жаракат алып, бирок эч ким өлгөн жок. Анткени бардыгында тең ок өтпөс кийимдер бар эле. Ал эми банктын сыртында болсо полициялар арт тарабынан курчап аскерлерин даярдоодо. Команда мүчөлөрү Мартинди дароо эле борбордук имаратка сүйрөп жөнөшөт. Анткени атышуу учурунда анын көзүнө айнектин майда сыныктары кирип кетиптир. Ушундай нерседен кийин Мартиндин көзү ачылып турса деле эч нерсени көрбөй жатканын билебиз. Токио анын көзүндөгү айнектерди өзү чыгарганга аракет кылып, 3 туткунду бошотуп берип, анын ордуна бир дарыгер алууну да ойлонуп көрүштү. Кылмышкерлер башкаруучуну кармап байлап коюшуп, башка туткундарга болсо жакшылап эскертишип, бул имараттан качып кетем деп таптакыр эле ойлобогула. Анткени имараттын ар бир эшик терезесине бомбалар орнотулган деп айтышат. Андан соң алар дароо эле туткундардын арасынан иштегенге ылайыктуу адамдарды тандап ала башташат. 4 туткунду өзүнчө бөлүп лифтке түшүп кетишкенде, биз алардын эч кандай туткун эмес эле, буга чейин атайын даярданып кирген команданын эле мүчөлөрү экенин билебиз. Ошентип алар лифт менен банктын эң төмөнкү жагына түшүп барышат да, алтындардын баардыгы сакталган чоң сейфтин жанына келип ишти баштамакчы болуп калышат. Ал ортодо банктын сыртына жаңы полковник келип түшөт. Чатырда отурган полковник Прията аны менен көрүшүп, ал жаңы полковникке мен эми кандай айла кыларымды билбей деле калдым. Чын-чынын айтканда мен буларга алым жетпей калды. Эми бул ишти өзүң колго ал деп ишти өткөрүп берет. Анан да ал жерде адаттагыдай эле изилдөө иштеринде Анхелдин жүргөнүн көрөбүз. Ал банктын сыртына ар кандай жарылуучу заттардын орнотулганын аныктады. Жаңы полковник Тамайо болсо ишти дароо эле ток этер жеринен баштайын деди Айтор. Баягы Риону өтө кыйнап жаткан аялга телефон чалат да тезинен Мадридке учуп кел деп буйрук берет. Өткөн күндөргө кайтсак, Берлин менен профессор сүйлөшүп жатат. Бул кезде Берлиндин айыкпасты арты дагы белгилүү болгон эле. Дарыгерлердин айтымы боюнча Берлиндин ашып кетсе 2-3 жыл өмүрү калган. Профессор Берлинге биз бул иштерди эмне кылабыз? Андан көрө Кудайдан үмүт үзбөй болушунча сени дарылатпайлыбы десе, Берлин профессорго мен бул ишти өтө эле бир көп убакыттан бери пландап келгем. Мен бул ишти сөзсүз кылышым керек. Жана мага дары боло турган нерсе ушул иш деп айтат. Ал эми төмөн жакта болсо Найроби командасына бизде болгону 16 мүнөт 15 секунд убактыбыз бар. Бир да секундту текке кетирбейли деп эле жанагы чоң сейфти тешкенге аракет кыла башташат. Алар сейфке тиери менен эле сейфтин ичи сууга толо баштаарын албетте изилдешкен. Ошентип алар тездик менен жанагы сейфтин бетин тешип салышат да атайын даярдап келген өздөрүнүн аппаратын ал жерге орното башташат. Команда мүчөлөрүнүн бири суу толуп жаткан сейфтин ичинде калып, өздөрүнүн аппаратын сейфке бекем кылып ширеткенге жетишип калышы керек эле. Ал эми калгандары болсо ошол аппаратты сейфтин сыртында ширетип жатышат. Сыртын албетте ширетип бүтүштү, бирок ичинде калган Багата деген адам сейфтин ичине суу толуп кетсе дагы акыркы күчүнө чейин чыдап аппаратты ширетип салды. Бир аздан кийин эле Найроби суу кийимдерин кийинип, аппаратына түшүп, ал аркылуу сейфтин ичине өтөт. Сейфтин ичинде болсо аны бардыгына ийгиликтүү жетишип кеткен Багата тосуп алат. Ошентип алар өңүмбү же түшүмбү деп эле ал жерде сакталган 90 тонна алтындын арасында жүрүштү. Көп өтпөй алар ал жактан чыгып келишип, ишти план боюнча андан ары улай башташат. Полковник Тамая чатырынан чыгып, кылмышкерлердин унаасынын жанына барып текшерип, кылмышкерлер башка аскер бөлүгүнүн атын жамынып имаратка кирип кеткенин, демек алар полициялардын ар бир ишин угуп билип жатканын түшүнөт. Ал дароо эле Анхелге буйрук берип, чатырдын ичинде эмне аппараттар болгон болсо бардыгын алмаштыргыла. Алар бизди бир жерден жашырууну угуп жатышыптыр деп айтат. Ал эми Мартиндин көзүндөгү кичинекей айнектерди болсо ийгиликтүү чыгарып алышат. Ошол учурда профессор байланышка чыгып, Мартин ага жооп бере албагандыктан Токио жооп берет. Профессор аларга биздин угуп жатканыбыз жөнүндө полициялар билип калышты. Ошондуктан планды тездетишиңер керек деп эле дельфин планына өтүүнү буйрат. Көрсө жанагы алтындар сакталган чоң суу толгон сейфтин ичинде дагы бир кичинекей сейф бар экен. Ал кичинекей сейфтин ичинде мамлекеттин бүтүндөй жашыруун сырлары катылган. Бирок ал сейфти ачуу үчүн бир топ убакыт керектелет. Ошондуктан кылмышкерлер дельфин планына өтүп, башкаруучуну кармап койгон эле. Башкаруучу болсо эгер ал сейфтин жанына жеткен болсо, сейфти бат эле ачып бермек. Өткөн мезгилге кайтсак, профессор командага түшүндүрүп берип жатат. Бийлик органдары абдан күчтүү технологиялар менен жабдылган. Биз болсо аларды алдап те илгерки аппараттарды колдонобуз. Биз өзүбүздүн радио толкундарыбызды ушундай катуу коргойбуз. Керек болсо алардын эң күчтүү технологиясы дагы биздин толкунду сындырып кирип, бизди тыңшай албайт деп айтат. Ошентип учурда кылмышкерлер туткундарга ок өтпөс кийимдерди кийгизип, оюнчук тапанчаларды берип жатышат. Туткундардын бири Мигель ок өтпөс кийимди кийбейм деп тырышып жатса, Денвер ага ачууланып, бир эмес 2 ок өтпөс кийимди кийгизет да тапанчасы менен атып салат. Бир кезде профессор полковник Приятанын чөнтөк телефонуна чалып байланышка чыгат. Анда Приятта бул ишти эми полковник Тамая алып барат деп телефонду ага берип, полковник Тамая дароо эле профессор менен сүйлөшө баштады. Кийинки көрүнүштө биз профессор кайра эле командага түшүндүрүп жаткан учурга келебиз. Профессор командага эски бир телефондорду көрсөтүп, бул жолу полицияларга биз гана чалып турабыз, жана ушул телефондор аркылуу биз мындай телефондон экини бириктирип, дайыма аларды кыймылда жүргүдөй кылып коебуз. Мындай жол менен полициялар биздин кайсыл жакта жүргөнүбүздү такыр эле аныктай албайт деп айтат. Ошентип алардын сүйлөшүүсүндө Анхел менен Ракель дагы бири-бири менен сүйлөшкөнгө жетишет. Бирок полковник
полковник Тамайо менен профессор бир пикирге келе алышкан жок. Албетте профессор ага өз талаптарын коюп, полковник болсо ага сен эмнени кылсаң ошону кыл. Мен болсо аз убакыттын ичинде аскерлерим менен имаратка кирип баарыңардын гүл талканыңарды чыгарам деп айтат. Сүйлөшүү бүткөндөн кийин полковник кызматкерлерине алар кайсыл жерден байланышка чыкты деп сураса, кызматкер ага белги эки жерден чыгып жатканын айтып, мунун себеби алар көп адамдар жүргөн жерде болушу мүмкүн. Же болбосо телефону тынбай жылып кыймылдап айланып жаткандан болушу мүмкүн десе, полковник Тамайо алар эмне элдердин арасында сейилдеп жүрүп биз менен сүйлөшүп жатмак беле деп ачууланат. Ошентип имараттын эшиктери ачылаарына 7-8 мүнөт убакыт калды. Дал ошол учурда чатырга баягы Артур кирип келет. Анткени аны атайын чакыртышкан эле. Полковник Тамайо Артурга суроосун узатып, мурунку тоноо иши жүрүп жаткан кезде имараттын ичинде Берлин башчылык кылды эле. Азыр болсо аларды башкара турган Берлин жок. Демек азыр аларга ким башчылык кылып жаткан болушу мүмкүн деп сураса, анда Артур бир азга ойлонуп турат да, менин оюмча бул Денвер. Берлинден кийин эле башчылыкка татыктуусу ошол деп айтат. Кылмышкерлер план боюнча башкаруучуну төмөн жактагы сейфти ачтыруу үчүн алып жөнөшөт. Ал эми башка кылмышкерлер менен туткундар эгер кол салуу башталып калса дагы деп ар кандай нерселерди даярдап жатышат. Ал жердеги жашы өтүп калган бир аял иштей албай жаткандыктан Токио аны эс алдыруу үчүн катардан чыгарып коет. Башкалары болсо башкаруучуну төмөн жакка алып түшүшүп, алар башкаруучуга түшүндүрүшүп, сен суу кийимдериңди кийесиң да бул аппаратка түшүп сейфтин ичине киресиң. Андан соң ал жактагы кичинекей сейфти бизге ачып бересиң деп айтышса, башкаруучу аларга эч эле макул болгон жок. Бул кезде имараттын эшиги ачылаарына 2,5-3 мүнөттөй эле убакыт калган. Эшик ачылаары менен аскерлер дароо кирип басып калышмак. Ошентип кылмышкерлер башкаруучуга ар айтып, бир айтса да такыр көнбөй. Денвер башкаруучунун колдорун кескилейм деп айтса да ал такыр эле макул болгон жок. Анда ачуусуна чыдабай калган Денвер башкаруучуну сүзүп жиберсе, ден соолугу начар болгон башкаруучу дароо эле эсин жоготот. Бардыгы башкаруучуну ойготуу менен алектенип, Багата болсо экинчи планга өтүп эле жарылуучу затын алып сейфтин ичине кирип кетет. Башкаруучу макул болбой койсо дагы деп алар кошумча экинчи планды даярдап коюшкан эле. Бирок алардын экинчи планы болгон жардыруучу зат чындап эле сейфти ачалабы же ача албайбы белгисиз бойдон болуп турду. Эшиктин ачылаарына 30 секунд убакыт калып, Хелсинки пулемотун октоп эле атышка даярданып калды. Ошентип акыркы секундаларда Багата жарылуучу затты орнотуп, өз өмүрүндө тобокелге салып эле алтындардын аркасында жашынып калат. Бир аздан соң эле бомба жарылып кетти. Ошентип жарылуу болгондон кийин кылмышкерлер башкаруучуну эсине келтиришет. Багата дагы жарылуудан кийин аман калып, жанагы кичинекей сейфтин ичинен 3-4 кутучаны алып чыкканын көрөбүз. Акыркы секундалар аягына чыгып, имараттын эшиги ачылып, Токио менен Найроби бардыгына бет кабыңарды кийип, куралыңарды даярдагыла деп буйрук берип, сыртта полковник Тамайо дагы жоокерлерин жөнөтүп калды. Имараттын үстү жагына тик учак келип, аскерлер болсо терезелерден аткылап түтүн чача башташат. Анда кылмышкерлер алар аткылап жаткан жактарга туткундарды алып чыгып көргөзүшүп, аны күтпөгөн полковник Тамайо дароо эле аскерлерин борбордук эшик аркылуу жөнөтөт. Бул кезде Денвер жанагы Багата алып чыккан кызыл кутучаларды алып чыгып келе жаткан эле. Денвер дароо эле ал кызыл кутучаларды башкаруучунун кароолчуларына берет да, ушул кутучаларды алып сыртка чыгып кеткиле деп айтса, кароолчулардын башчысы эч жакка чыкпайм деп Денвердин сөзүнө көнбөй туруп алат. Анда Денвер өмүрүн чоң тобокелчиликке салып, колуна кызыл кутучаларды кармап, экинчи колуна ак челекти көтөрүп алып эле сыртка чыгып барат. Ал бир канча кадам басып барат да жанагы кызыл кутучаларды ыргытып жиберет. Ошондо кызыл кутучаларды көргөн полковник Тамайо эмне кылаарын билбей эле апкарып туруп калды. Көрсө бул кызыл кутучалардын ичинде мамлекет элден жашырган өтө бир зулум иштери жашырылган экен. Албетте саясат дегендей, алардын жалпы саясатчылары ар кайсы өлкөдө болуп жаткан согуштарга чоң тиешеси бар болуп чыгат. Эгер бийликтин мындай иштери тууралуу элдер биле турган болсо, анда эртең эле көтөрүлүштөр башталып, ошол бийликте отурган адамдар жоопкерчиликке тартылып калышы толук мүмкүн эле. Ошентип ошол жерден полковник Тамайо аскерлерин дароо артка кайтарат. Денвер дагы тез эле артка кайтып кирип кетти. Көп күттүрбөй эле жанагы Риону кыйнап жаткан Алиса деген инспектор дагы келип калат. Рио учактан түшүп жатып, бийликти элге жаман көрсөтүш үчүн алы кеткендей болуп эле учактын тепкичинен кулап түшкөнүн көрөбүз. Кийинки көрүнүштө эсин жоготкон башкаруучу эсине келет. Ал ойгонуп алып эле тоноочулар эмне кылып жатканын түшүнбөй таң калат. Найроби болсо ага эмне кылып жаткандарын түшүндүрүп, биз алтындын баарын ысытып, эритип, өзүбүз каалагандай абалга келтирип жатабыз. Сиз уктап калгандан бери эле 4 саат бою биз дээрлик 1,5 тонна алтынды эритип койдук деп айтат. Анан да биз алардын жанагы алтындарды так эле буудайдай кылып катытып жатканын көрөбүз. Улуттук банктын айланасына миңдеген адамдар чогулуп калып, ал жерге унаалар менен бийликтин көзгө басаарлары, генерал, министри да келгенин көрөбүз. Алар дароо эле маселени кеңеше башташып, эгер бул жердеги элдерди аскердик күчтөр менен кубалай турган болушса, анда эртең мындан да көп элдер чогулуп келиши ыктымал экендигин билишип, баштары катып эле отуруп калышты. Ал эми кылмышкерлер болсо жанагы кызыл кутучалардын башкаларын дагы алып келишип, ал жердеги жашыруу маалыматтардын баардыгын сүрөткө тартып, өздөрүнүн хакерлик жолдору менен профессордун пакистандык хакерлерине өткөрүп жиберишти. Иш барган сайын эле шахмат тактасындагыдай кызууланып, полковник Тамайо имаратты басырып кирейин десе эле, кылмышкерлер
аскерлер бардык жашыруун маалыматтарды элдерге жарыялап жибергени турат. Бул саясаттын аркасында бир эле өлкө эмес, Европанын бир нече өлкөлөрү кошулуп, НАТОго чоң коркунуч жаратмак. Дал ушул жерден Риону алып келген инспектор Алиса чатырга кирип келет да, башы катып отурган башкалардын жанына келип, дароо эле өзүнүн иштей турган пландарын айта баштап, ишти жүргүзө баштады окшойт. Мартиндин болсо бир көзү жакшы көрүп, бир көзү жакшы көрбөй жаткандыктан ал бир көзүн таңып жүрүүгө туура келип калды. Профессор командага байланышка чыгып, Рионун Испанияга келгендигин кабарлайт. Профессордун байланышка чыккан жерлери таптакыр эле ар кайсы жактан көрүнүп жаткандыктан Анхел полковник Тамайого кайра айтып жатып, акыры көндүрүп, профессордун белгиси чыгып жаткан жерлердин баардыгын текшерүүгө алмакчы болот. Андан соң профессор Марселге телефон чалат да, мени чатырдагылар менен байланыштыр деп айтат. Көрсө ошол Марсел деген адам бийлик менен байланышып, жанагы эски телефондорун бириктирип, өздөрүнүн ыкмасы менен тынымсыз кыймылдап болуп, бир өлкөдөн бир өлкөгө өтүп, профессорду бийлик менен байланыштырып турат экен. Ошентип профессор бийликке байланышка чыкканда, аны менен дароо эле инспектор Алиса сүйлөшө баштайт. Сыягы бул инспектор Алисанын акылы жана психикасы профессордон дагы өтө окшойт. Ал дароо эле сөзгө Ракелди тартып, ар кайсы сөздөрдү айтып, анын башын айландырып, менин баамымда сен кызың менен апаңды Борбордук Азия өлкөлөрүнө алып кеткенсиң. Ойлонуп көрсөм, албетте алар деңиз жээгинде болсо керек. Азыр баардык күчтөр сенин апаң менен кызыңды издеп жатат. Эгер табылып калса, сенин күнүң бүттү дегендей кылат. Сүйлөшүү бүткөндөн кийин Ракел дароо эле апасы менен кызын ойлоп ызы-чууга түшө баштаса, Серхио аны тынчтандырып, ал болгону сенин психологияң менен ойношуп жатат. Сен аны менен көп сүйлөшпөгөнгө аракет кыл. Сен алсыз болгондугуң үчүн ал сени сөзгө тартып жатат деп түшүндүрөт. Кийинки көрүнүштө биз өткөн күндөргө кайтып, профессор уктап жаткан жеринен эле анын жанына Берлин келип ойготот да. Профессорду өзүнүн сүйлөшкөн кызы Татьяна менен тааныштырат. Анда профессор Берлинди өзүнчө чакырып алып, сен эмне эле кылып жатасың? Өзүң ушундай чоң пландарды аткарабыз деп коесуң дагы, ар кимди эле ээрчитип келе бересиңби десе, Берлин ага Татьяна бизди сатпайт деп айтып, ал экөөбүз буга чейин эле Европанын жарымын тоноп койгонбуз деп коет. Полковник Тамайо болсо Приетадан эми кандай кадамдарга барабыз деп кеңеш сураса, Приета ага баардыгын өзүң чеч деп айтып, мен ансыз деле 2 жылдан бери бул акмактар менен күрөшүп жатып чарчадым деп айтат. Анда инспектор Алиса Тамайого бир сунушун айтып, алар дароо эле жаңылыктарга, бийликти жамандаган жалган саясаттарды тарата башташат. Алиса Тамайого биз дагы да ушундай жалган маалыматтарды таратууну уланта беребиз. Ал маалыматтарды болсо бийлик албетте четке кага берет. Ошентип акыры эгер кылмышкерлер мамлекеттин жашыруун сырларын жарыялап жиберишкен болсо, анда алардын маалыматынын кайсынысы чын, кайсынысы калп экендигин эл ажырата албай калат деп түшүндүрөт. Бул кезде профессор менен Ракел дагы унаалары менен тынымсыз жүрүп бара жатышат. Алар радиодогу жаңылыктардан бийликти жамандаган жаңылыктарды угушуп, бул Алисанын кылган иши экендиги билинип, пландын бузула баштагандыгы байкалат. Полковник Тамайо болсо министрден уруксат алып, имараттын терезелерине уктатуучу газдарды чачып, газ таасирин бергенден кийин имаратка жашыруун кол салмакчы болушат. Ал эми профессор болсо анын артында бир кара унаа жарым сааттан бери тынбай келе жаткандыктан, ал унаадан шектенип эле унаасын талааны көздөй буруп кетип калат. Бирок бул талаа жолуна профессор бекер эле түшүп алды окшойт. Алар кетип бара жатканда белги бергичи бакка тийип жерге кулап түшүп калып, профессор дароо токтоп эле белги бергичти унаасына салат. Бирок ошол жерден жаңы маселе пайда болуп эле көрсө, алардын унаасы баткакка тыгылып калыптыр. Анда профессор унааны чыгаруу менен алек болуп жатса, ошол жактагы үйдөн адамдар чыгып келип эле профессорду таанып калышат. Эми профессор эмне кылаарын билбей туруп калса, көрсө ал адамдар профессордун күйөрмандары болуп чыгышат. Алар дароо эле унааны ылайдан чыгарганга жардам бере башташып, профессор болсо сыягы эл биз тарапта окшойт деп эле ичинен сүйүнө баштады окшойт. Бирок дал ошол учурда артта полиция унаасы келе жатканын көрөбүз. Ал эми бул кезде Мартин болсо команданын баардыгына күч берип, курал жарактарын оңдошуп, алдыда боло турган согушка камданып калышты. Анткени полковник Тамайонун аскерлери кол салып кирери белгилүү эле болуп калды окшойт. Ал эми жанагыл жерге полиция унаасы келе жаткандыктан профессор менен Ракел унаанын ичине жашынып калышты. Ал жерге келген полицияга адамдар калп айтышып, алардын бири бул менин унаам, жаңы сатып алдым деп айтса, полиция башында ишенбегендей болуп унаанын ичине кирип текшерип да чыкты. Бактыга жараша профессор менен Ракел билинбей калышат. Ал эми полиция унаасы алардын унаасын баткактан чыгарганга да жардам берип, андан соң кетип калат. Ал кеткенден кийин профессор жанагы адамдарга рахматын айтып, аларды сүйүндүрүп, акча да берип коюп, андан ары жүрүп кетишет. Ал эми алардын адамы Марсель профессорго байланышка чыгып, имараттын ичине түтүкчөлөр аркылуу уктатуучу газ толтурула баштагандыгын кабарлайт. Ал эми жанагы ар кандай керектүү маалыматтарды айтып берип калабы деген үмүттө чакырылган Артур ишке пайдасын тийгизбей эле тескерисинче пайдасыз көп нерселерди сүйлөй баштайт. Анда полковник аны бир сөз менен тынчытып, пайдаңды тийгизбесең да жок дегенде тынч отур деп отургузуп коет. Бул кезде имараттын баардык бөлүктөрүнө газ дээрлик толтурулуп калды. Ал эми профессор менен Ракел унаасы менен белгиленген жерге жетип келишет да, ал жерде даярдалган экинчи унаасына киришип, команда менен байланышканга аракет кылышат. Бирок команда менен байланышууга такыр эле мүмкүн болбоду. Ошентип Тамайонун аскерлери жогору
жактагы түтүктөр аркылуу кире башташат. Жоокерлердин бул жолку тапшырмасы кылмышкерлерди колго түшүрүү эмес, аларды ит аткандай эле кырып жок кылуу. Бирок албетте кылмышкерлер дагы алардын мындай кылаарын эч ак эле ойлонуп коюшкан эле. Аскерлер имаратты кыдырып жүрүп отурушуп, бүт эле газдын жытына ууланып уктап калган туткундарды көрүшөт. Бир кезде аларды күтүп жаткан кылмышкерлер ок чыгарып, атышуу катуу башталып кетти. Атышып отуруп жоокерлер тузакка кандай болуп түшкөнүн өздөрү да билбей калышып, көп бомбалар орнотулган лазердик торчонун ортосунда калып калышат. Эгер алар лазердин жарыгына тийип жиберишсе эле күл талкан болуп жок болушмак. Ошентип эң кыйын деген аскерлер эч нерсе кыла албай кылмышкерлерге багынып беришет. Кылмышкерлер алардын баардыгын кармап, куралдарын алып чечиндирип байлап коюшуп, профессор алардын тартылган видеосун полковник Тамайо менен инспектор Алисага жөнөтөт. Алар операциянын бузулганын түшүнүп, профессор менен андан ары сүйлөшүүгө өтүштү. Профессор болсо аларга: "Силер бул кейпиңер менен элге уят эле болдуңар. Эгер силер бизге Риону кайтарып берсеңер, биз силерге 40 туткунду жана колго түшкөн аскерлерди кайтарып беребиз" деп убадасын берет. Анда инспектор Алиса ага көнгүсү келбей жатса, полковник Тамайо макулдугун берип, ал ишти кылганга даярдана башташат. Бир кезде Рио көзүн ачса эле, кайра эле анын маңдайында инспектор Алиса турган болот. Көп эле алар аянтка келип, Рио кычыраган костюму менен имараттын жанынан түшүп калат. Албетте аны бүткүл эл, бүткүл дүйнө жүзү көрүп турган эле. Ушунча кыйноодон кийин акыры боштондукка чыккандай болуп, өз командасы аны куткарууга келгенине кубанычы койнуна батпай сүйүнүп турду. Ошентип имараттын ичиндеги кылмышкерлер 40 туткунду жана колго түшкөн аскерлерди боштондукка чыгарып жиберип, ордуна Риону киргизип куткарып алышты. Рио абдан сүйүнүп, аны куткарууга келген команданын ар бир мүчөсү менен кучакташып көрүшүп жатса, жанагы Артур деген неме жин тийгенсип эле имараттын жанына басып келет да чуркап келип имараттын ичине секирип кирип кетет. Ал эшик жабылган чакта ичине кирип кеткенге жетишет да. Полковник Тамайо болсо ал эмне үчүн ичкерге кирип кеткенине такыр эле түшүнбөй калды. Кылмышкерлер болсо Артурду дароо таанып, аны туткундардын арасына кошушат. Артур болсо ал жактан бир айласын таап Моника менен сүйлөшкөнгө аракет кылат. Ал Моникадан өткөн кеткендери үчүн кечирим сурап, убагында мен иттик кылыптырмын деп, дагы эле болсо Мониканы сүйөрүн айтып, анан да жарык дүйнөгө келген баласын көрсөтүүнү суранат. Моника болсо аны жанына да жолотпой, мен сени көргөндө кускум келет деп, аны Хелсинкиге тапшырып коюп кетип калат. Ал эми инспектор Алиса жана полковник Тамайолор өздөрүнүн эмнеден ката кетирип жаткандарын талкуулашууда. Анда албетте Алиса бардыгына акылдуу сөздөрүн айтып, биз профессорду кармайбыз деп эле болгон күчүбүздү ошол жака кетирип жатат окшойбуз. Биз алардын качып кетишин ойлонбой, алтынга көңүл бурушубуз керек. Алар алтынды кантип алып чыгып кетиши мүмкүн деп ойлонушуп, анан да акырында алар мындай чечимге келишет. Эгер кимде ким кылмышкерлерди кармоого жардам бере турган иш кылган болсо, же сыртта жүргөн профессорду кармоого жардам берсе, ага 10 миллион евро сыйлык берилет деп жарыялашат. Албетте 10 миллион евро үчүн элдин арасынан профессорду кармап берип кое тургандар чекеден табылат. Бул кезде болсо Анхел өзүнүн кыйындыгын билгизип, профессордун изине түшүп келип, алардын баягы токтотуп кеткен чоң унаасын таап алат. Рио менен профессор байланышка чыгып, бири-бири менен сүйлөшүп жаткан кезде, аларды Алиса жана полковник тыңшап турушат. Көрсө алар Рионун ичине үн угузуучу аппаратты орнотконго жетишишиптир. Рио болсо профессорго аны ушул күнгө чейин кантип азаптап, кантип кыйнагандарын айтып берип жатат. Анан да ал сөзүнүн акырында профессорго: "Мен бардыгын ачык эле айтайын, бул кыйноолор мага аябай эле жанчытагыс болду. Алар кайра-кайра менден профессор кайсыл жакта деп сурап жатышты. Эгер мен сенин кайсыл жакта жашап жатканыңды билгенимде, эч нерсеге чыдай албай дароо айтып бермекмин" деп айтат. Анда профессор Риону сооротуп: "Сенин ордуңда башка бирөө болсо дагы дал ошондой кылмак. Мен сенин кандай кыйноолорду тартканыңды түшүндүм" деп жооп берет. Анан да профессор Риого: "Сен азыр чарчадың, жатып эс ал" деп айтат. "Кийинки көрүнүштө биз өткөн чакка кайтабыз." Ал жерде профессор командага түшүндүрүп, эгер биз Риону куткарып алууга мүмкүн болгон күндө дагы алар Риону жөн кое беришпейт. Бийлик сөзсүз түрдө анын ичине тыңшоочу аппаратты орнотуусу шексиз. Ошондуктан имараттын ичинде биз Риону уктатып туруп, аны операция кылганга туура келет деп бардыгын мурунтан эле ойлонуп коюптур. Профессор команданын алдына өлгөн чочкону таштайт да, чочконун териси адамдыкына бир топ эле окшош болот. Ошондуктан ушул жерден эле операция кылып, болушунча үйрөнүп алгыла деп тапшырган. Ошентип азыркы учурда профессор Риону башка бөлмөгө кетирип жибергенден кийин команданын башка мүчөлөрүнө айтып, полициялар азыр бизди тыңшап жатышат. Силер болсо аларга эч бир шек алдырбагыла. Риого жазуулар менен түшүндүргүлө да, аны уктатып эртерээк операцияны кылып салгыла деп түшүндүрөт. Бул кезде профессор менен Ракел токойдун бир жеринде токтоп турган болчу. Күтүүсүз жерден эле алардын төбө жагына дрондун келип калганын көрүшөт да, полициялар аларды таап алганын түшүнүшөт да, унааларын катуу ылдамдык менен айдап жөнөшөт. Ал эми Токио болсо Рионун жанына келип, денесиндеги жазуулар менен түшүндүрүп, "Сенин денеңде тыңшоочу аппарат бар, биз сени операция кылып, аны алышыбыз керек" деген сөздөрдү окутат. Профессор болгон күчү менен унааны айдап бара жаткан кезде
кызматчылар полковник Тамоёго профессорду табышканын айтышат. Ал эми команда болсо Риону уктатышып, аны операция кылуу ишин башташты. Профессор менен Ракел дагы план түзүп коюшкандыктан алар токойдо катуу ылдамдык менен кетип бара жатышкан кезде Ракел унадан секирип кетти. Ал эми Найроби болсо Рионун денесиндеги тыңшоочу аппаратты таап чыгат. Бир аз аралык жүргөндөн кийин профессор атайын даярдалган темирди орнотуп, унаа андан ары жүрүшүн уланткыдай кылып коет да өзү дагы секирип жок болуп кетет. Дрон менен аңдып бара жаткан полициялар болсо токойдун үстүнөн араң көрүнгөн унааны гана карап кете беришти. Ал эми профессор менен Ракел эч жакка кача турган ойлору жок болчу. Алар ошол эле айлана тегеректеги чоң бактардын жогору жагына чыгып, атайын даярдалган кийимдери менен бекинип калышмак. Ал эми полиция болсо аларды качып барат деген ой менен уламдан улам алыстарды карап издеп кете беришмек. Бирок Ракел дегенде эле чоң бакка чыгам деп бирок чыкканга такыр мүмкүн болбой жатты. Анан да алыс эмес жерден ит жетелеген аскерлер көрүнө баштап, Ракел ал жерден качып жөнөгөнгө аргасыз болуп калат. Ал эми жанагы дрон болсо токтоп калган унаанын жанына жакындап келип анын ичин карап, бирок унаанын ичинде эч ким жок экенин көргөндө полковник Тамоё ачууланып эле ал жака бардык аскер күчтөрүн жөнөтүп жиберди. Ал эми профессорго болсо бул учурда бакка чыгып жашырынып калганга мүмкүн болгон эле. Ракел болсо профессорго бакка чыга албай калганын, анан да аны аскерлер курчап баштаганын айтып, жакын жердеги сарайдын ичине кирип, чоң үкөктүн ичине жашырынып калганын айтат. Бул учурда болсо жаңылыктардан кылмышкерлерди кармоого жардам берген адамга 10 миллион евро берилери тууралуу тынымсыз айтылып жаткан. Алиса болсо иштен бошонуп чыккан туткундардан сурак алып жатып, кылмышкерлер туткундардын арасынан 65 градус ысыкка чыдап иштей ала турган адамдарды өзүнчө бөлүп кеткенин билет. Ал жөнүндө полковник Тамоёго айтканда, ал андан да ачууланып, "Эми сенде андан ары кандай планың бар? Биз 1 грамм алтынды имараттан уурдатып жибербешибиз керек" деп айтат. Демек Алиса дагы полковник дагы кылмышкерлер имараттын ичинде алтындарды ээртип жатканын толук түшүнүп калышты. Бул кезде болсо Анхель көптөгөн аскерлерди жана полицияларды токойду түрө кыдыртып, профессор менен Ракелди изеттирип жатат. Бирок албетте аскерлер көп жерлерди карап жетишкени менен бактардын башын караган эч ким жок болду. Көп өтпөй эле күтүүсүз жерден Ракел чоң үкөктүн ичинде отурганда аны кармап калышат. Ал эми Токио менен Рио таптакыр эле эки башка тараптуу адамдар экенин түшүнүштүү айтор. Эмнегедир алар мындан ары чогуу болбой эки башка жол менен кетүүнү туура көрүшөт. Мартин болсо профессорго байланышка чыгып, "Сен ойлогондой эле биз Рионун денесинен тыңшоочу аппаратты таап чыктык. Бирок биз полицияларга эч нерсени билдирген жокпуз. Алар азыр коңурук тарткан үндү угуп жатат" деп айтат. Анда профессор Мартинге "Бизде азыр абал бир аз тынч эмес" деп түшүндүрүп, полицияларды алаксытуу үчүн Алькатрас планын тезирээк колдонгула деп тапшырат. Анда Мартин дароо эле Алькатрас планын ишке ашыра баштайт. Алар жанагы тыңшоочу аппараттын жанына атайын үндөрдү бергенде, кылмышкерлер имараттын төмөн жагын казып жаткандай үндөр чыгат. Аны уккан полковник Тамоё сарсанага түшө баштап, дароо эле өзүнүн кыйындарын чакыртып, кылмышкерлер жер алдындагы туннел аркылуу качып кетиши мүмкүнбү деп сураса, кыйындары ага ал жактагы туннел аркылуу өтүп кетүү өтө эле кыйын деп жооп беришет. Анда полковник Тамоё сактыкта кордук жок деп аскерлерин туннелге жөнөтөт. Бул кезде болсо Ракел аны кармап алган сарайдын ээсин болушунча кулагын жумшартып жатат. Бир кезде тапанчасын тездик менен алып чыгып, ал адамдын өзүн бутага алып калса, артынан дагы бир мылтык көтөрүп анын аялы келип калат. Ракел ал экөөнү тең тапанчасын такап бир топко чейин тирешкенге аракет кылып, бирок акырында багынууга аргасыз болот. Ал эми жанагы сарайдын ээлери Ракелди дароо эле таанышыптыр. Алар 10 миллион евро үчүн Ракелди полицияларга кармап бермекчи болуп калышат. Ал эми команда мүчөлөрү болсо Алькатрас планын андан ары улашып, дырылдатып жерди казып отуруп туннелге жеткендей үндөрдү чыгарышып, анан да туннелге секирип түшүп, сууну чалпылдатып кечип качып бараткандай кылып эле үндөрдү чыгара башташат. Мындай үндөрдү укканда полковник Тамоё алар качып бара жатышат деп эле алапайымын таппай калды. Дал ушул жерден тарта кылмышкерлер өздөрү менен бирге ала келген кичинекей чычканга окшогон жаныбарын алып чыгышып, тыңшоочу аппаратты ага байлап эле түтүк аркылуу жөнөтүп жиберишет. Полковник белгини карап, алар жер алды менен жылып бара жатышканын көрүп, аскерлерин тезинен ошол жакты көздөй жөнөтөт. Аскерлер болсо радар менен карап жүрүп отурушуп, белгиленген жерге жетип келишкенде, ал жердеги түтүктөн кичинекей жандыктын чыгып келгенин көрүшөт. Андан калса ал жандыкка дагы өздөрүнө окшоп кызыл кийимди кийгизип коюшуптур. Кылмышкерлер аларды жөн эле ойнотуп жатканын түшүнгөн полковник эмне кылаарын деле билбей калды. Ал жана ызычууга түшкөн кезде Анхелди жана башка аскер топторун токойдон кайткыла деп койгон эле. Алиса полковникти тынчтандырып, алар бизди жөн эле алаксытып жатышыптыр. Демек алардын пландары бузулуп жатат. Дал ушул жерден биз катуу сокку ура турчу мезгилибиз келди деп өзүнүн планын баштады. Ал эми Ракел болсо дагы эле жанагы адамдар менен сүйлөшүү жүргүзгөнгө аракет кылып жатат. Бул учурда Алиса мамалак оюнчукту чатырдан көтөрүп алып чыгат да имараттын алдына келип аны коюп кетип калат. Ал нерсени Найроби дароо байкады. Ал эми Денвер болсо Риого келип, Токио экөөң тезинен жарашкыла. Пландын баары бузулуп жатат. Бул жактан чыккандан кийин эмне кылгыңар келсе ошону кылгыла. Бирок азырынча бирге
ээ болуп, планды бузбай тургулачы деп. Көрсө Токио буга чейин бир нече саат мурун Рио экөө эки жолго түшкөндүгү үчүн Байтор ичимдик ичип эле мас болуп калыптыр. Аңгыча болбой эле ал жерге Найроби жетип келет да сыртта турган мамалак оюнчукту тезинен алып киришибиз керек деп айтат. Анда Денвер дароо эле бир нече туткундар менен бирге сыртка чыгып, мамалак оюнчукту ичке алып киришет. Аны дароо эле текшерүүдөн өткөрүшүп, ичинде жарылуучу зат эмес телефон бар экенин билишет. Ал телефонго дароо эле коңгуроо келип, ары жактан Алиса сүйлөй баштайт. Анда Найроби анын сөздөрүнө болуп көрбөгөндөй ачуулана баштады. Ракел болсо жанагы адамдар менен сүйлөшүп, эгер силер мени бийликке кармап берген күндө деле алар силерге 10 миллион евроны беришпейт. Анткени мен кармалсам да профессор кармалбайт. Кандай болгон күндө да бийлик эч качан сөзүнө туруп, эч кандай мындай сыйлыктарды эч кимге берген эмес деп, буга чейинки болгон окуялардан аларга мисал да келтирип берди. Азыр болсо силер мени тескерисинче жашырып сактап калган болсоңор, мен силерге бүгүн эле 10 миллион эмес 20 миллион евроны санап берем деп айтат. Анда алар Ракелге дээрлик ишенип макул болоюн деп калганда, сарайдын жанына аскерлер жана полициялар жетип келип калышат. Моника Найробинин артынан ээрчип бөлмөсүнө кирсе, ал жанагы оюнчук мамалакты кучактап ыйлап отуруптур. Көрсө мурун Найробинин баласы бар болуп, анын дал эле ушундай оюнчук мамалагы бар болгон экен. Ар кандай кылмыштуу иштердин айынан мамлекет аны баласынан ажыратып койгон. Демек инспектор Алиса кайра эле команда мүчөлөрүнө психологиялык жактан чабуул жасоого өткөн окшойт. Дал ошол жерден Алиса Найробиге кайра телефон чалат да баласынын үнүн угузат. Найроби уккан кулагына ишенбей турса, Алиса Найробинин баласын чатырдан жетелеп сыртка чыгат. Терезеден карап баласын көргөн Найроби көздөрүнө жаш алып ошол жерде турса, Алиса аны дароо пайдаланып снайпер менен аттыртып салат. Найроби канга боелуп ошол жерде жатып калып, Ракелдин кармалганы калганын билген профессор бактан түшүп аны көздөй чуркап жөнөдү. Алиса болсо полковникке азыр командадагылар Найроби менен алек болуп ызы чууга түшүп жатышат. Сокку урганга эң мыкты учур деп айтса, полковник дароо эле буйругун берип имаратка сокку урууга даярдана баштады. Ал эми жанагы Ракелди кармап алган сарайдын ээлери күйөөсү Ракелди жашырып сактап калалы деп жатса, аялы болбой эле сыртка чуркап чыгып, Ракел Мурильо бул жакта деп кыйкырып салат. Аскерлердин башчысы Суарес сарайга кирип келет да Ракелге тапанчасын такап, профессор кайда деп 2-3 жолу катуу кыйкырат. Анда Ракел дагы билбейм деп кыйкырып, аны уккан Суарес болсо дароо эле Ракелди 2-3 жолу атып жиберди. Бардыгын угуп жолдо шашып чуркап келе жаткан профессор тапанчанын добуштарын уккандан кийин көздөрүнө жаш алып ошол жерден жыгылат. Анын тыңшоочу аппаратынан аскерлердин башчысы Суарестин үнү чыгып, мен аны атайын өлтүргөн жокмун, ал мага каршылык көрсөттү деп кыйкырып жатканы угулат. Мартин профессор менен байланыша албай атып араң байланышып, профессор ага Ракелди өлтүрүп салышканын айтса, Мартин дагы профессорго Найробиге ок тийгенин айтат. Аңгыча ал жерге Денвер чуркап келип, аскерлер имаратты көздөй кирип келе жатканын айтса, профессор аларга биз бул жака алтынды тоноо үчүн келген эмеспиз. Эгер алар согушту каалап жаткан болсо, анда согушабыз деп кыйкырат. Тамайо ок өтпөс техникаларын түз эле имаратты көздөй жөнөткөндө, бул кезде Токио жана башкалар дагы даяр болуп калышып, Мартин 3кө чейин санайт да эшикти ачып аткыла деп буйрук берет. Команданын 3 мүчөсү тең гранатомет менен дароо атып жиберишип, Тамайонун ок өтпөс техникасын жардырып жиберишти. Мартин дароо кайра эшикти жабат. Тамайонун болсо оозу ачыла түшүп, Найроби таптакыр эле эсин жоготту. Ал эми кийинки көрүнүштө Суарес Ракелди кишендеп типтирүү эле алып бара жатканын көрөбүз. Көрсө бул дагы инспектор Алисанын профессорго болгон психологиялык оюну болуп чыгат. Ал атайын Суареске ушундай кыл деп буйрук берген эле. Ал эми профессор болсо Алисанын мындай оюнуна алданып калды окшойт. Сериалдын 3-сезону дал ушундайча соңуна чыгат достор. Эгер бул сериалдын кийинки сезондору да чыксын десеңиздер, мага жакты белгисин басып, көбүрөөк дос тааныштарыңызга жөнөтүп койгонду унутпаңыз. Кийинки сезондордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.